Жамиля айылы Арчагулга жеткенде күн уясына кирип, асманда биринекин жылдыз көрүнүп калган. Жаңы эле бадыдан келген уюн саап, бир чаканын жарымынан болгон сүтүн көтөрүп, буурул кородон чыгып келатып, бир колунда сумкасы, бир колунда бир аз таңылчагын араң көтөрүп келе жаткан кызын көрүп, байкуш энинин жүрөгү жарылчуудай болуп, колундагы чакасын тыштай салып жүгүрүп жөнөдү. Тарс этип чака ташка бир тийди да сүт жайылып эле жатып калды. Буурул кызына жетип келип: «Айланайын, берекем, эмне караңгыда жалгыз? Деги тынччылыкпы? Тайнең кайда? Аманбы деги?» деп Жамилянын жообун күтпөй эле суроонун артынан суроо берди. Жамиля да өз апасына жеткенгеби, же тайнеси тыштап кеткенгеби, апасын кучактап ыйлап жиберди. Үйдө комуз чертип отурган Бекиш эне баланын ыйынан чочуп, комузун тыштай сыртка шашылып чыгып: «Ой, эмне мынча өңгүрөп ыйлайсыңар? Деги Сейдекүл апаң аманбы? Караңгы түндө эмне болду силерге? Бас, үйгө кирип сүйлөшөлү. Коңшулар укса эмне дейт?» деп кучакташып турган эне баланы баштап жөнөдү. Үчөө ээрчишип үйгө кирди. Бөлмөнүн так ортосунда өрүлгөн проводдо салаңдап лампочка жанып турат. Төркү дубалда ортосу кызыл, эки чети менен өйдө жагы кара материалга ак, кызыл, сары, көк жип менен майда жылдызча сымал саймаланган, ар түркүн оюмо чийме түшүрүлүп, нечен көздүн майын алган туш кийиз илинип турат. Анын этегин жапкан эки чети жылмакай жыгач, ортосу жумшак диван турат. Бөлмөнүн бир бурчунда алдыңкы бети жука каалайга чегилип кооздолгон сандык, анын үстүндө кыры чыгарылган жүк жыйылып турат. Киребериштин оң жагындагы кадимки кыргыз печкада казанда эт кайнап, чий көбүк ала турган болуп калыптыр. Сол тарабында үстүндөгү эки эшиги айнек, асты жылмакай жыгач эшиги бар шкаф турат. Туш кийиз тагылган мыктардын биринде камчы илинүү. Жамиля сандыкка жыйылган жүккө жүрөнүп, сөзүн эмнеден баштаарын билбей, бутунан башына чейин жүрөгүн титиреткен калтырак басып турду. Буурул бөлмөдөгү тынчтыкты бузуп: «Болду кызым, ыйлаба. Айта кой», деп Жамиляны эркелете сүйлөдү. Ушуну эле күтүп тургандай Жамиля: «Тайнем Казакстанга туугандарыныкына конокко кетти. Кайра келем деди», деп бүлк этип койду. Казандагы эт бышты. Бекиштин үй бүлөсү көп жылдан бери биринчи жолу чогуу отуруп тамак ичишти. Тамактан кийин ар кимиси өз бөлмөсүнө кирип, түнкү уйкуга киришти. Бир гана Бекиш комузун алып, кол ойнотуп, чоң кербез, маш ботой, көкөй кести, кыргыз көчү сыяктуу күүлөрдү чертип көпкө отурду. Эртеси эртең менен эрте Бекиштин каттуу чыккан үнүнөн таттуу уйкуда жаткан Жамиля чочуп ойгонуп кетти. Бекиш бою 2 метрден кем эмес, денеси далылуу, өз боюн түз кармаган, тулкусуна жараша кол буту калдайган, калың кара муруту бар киши болчу. Кулагы басыңкы адамга айтып аткандай каттуу сүйлөгөн, өзүн өзгөчө таза кармаган киши эле. Ал эми Буурул болсо тескерисинче, өтө созулган, жай сүйлөгөн, эч кимге кылдай да зыяны тийбеген, өтө назик, өтө эле жоош, үй жумушун тың аткарган аял эле. Бекиш менен Буурул 4 бала, 4 кыздын ата-энеси. Бекиш 1975-жылы колхоздо жакшы иштеп, өз айыл жерине кылган эмгеги үчүн өкмөт тарабынан жаңы чыккан Жигули автомашинеси менен сыйланганы да бар. Сыйлыкты алып келиш үчүн Бекиш өзү машине айдай албагандыктан Борборго бир тууган бажасы менен барып айдап келишкен. Бир көргөн адамга Бекиш өтө орой, сүрдүү көрүнгөнү менен колу өтө ачык, жону жука айылдаштарына этин эттей, унун ундай эле таратып жиберчү. Анын элде болсо бизде да болот деген төл сөзү бар эле. Борбор шаар Фрунзеден жаңы гана заводдон чыккан Жигулини айылына бажасы Болот экөө айдап келип, туугандарга кичине тойчук берип, анан ал машинесин да бажасына белек кылып берип салган.
Ал кезде эки бажа биринин үйүнө бири бат катташып, кээде 2-3 күн конуп да калышчу. Эже сиңдилердин да сөзү бүтпөй, түнү күнү сүйлөшүп, балдары да чогуу ойношуп, өзүнчө бир чоң майрам болор эле. Жамиля келген түнү Буурул абышкасы Бекиштин черткен комуз күбөлөрүнүн деми менен бат эле казан аягын жууп, тазалап, баарын ордуна коюп жатса да, ар түрдүү ойлор уйку бербеди. Сейдөкүл чын эле биротоло кетип калдыбы? Же бир аз конок болуп кайра келеби? Жанагы ботокөз кетпей бир ай жүрүп алып, Сейдөкүлдүн башын айлантып алып кеттиби? Кат сабаты жоюлбаган байкуш Сейдөкүл ушул турган Грозныйдан ар чабуулга жалгыз келе албайт. Анан ошончо алыс Казакстандан кантип келет? Бирок биротоло кетсе, бизге айтып кетмек да, деп бир топко чейин ойлуу жатты. Сейдөкүл улуу ата мекендик согуш жылдарында Буурулду да багып чоңойткон. Ошол үчүн Жамиляга тайыне болуп калган. Ак кар эрип, көк чыгып, аска таш жарып чөп чыгып, жаз да келди. Айыл тургундары кыштын суугунан тажап, жазды күтсө, Жамилянын күткөнү Сейдөкүл. Баягы тайнеси кеткен сары автобус айылдын башынан көрүнөрү менен аялдамага барып карап келет. Бир-эки жолу баягы Казакстандан келген каттын тышкы конвертинин бир бурчундагы кат ээсинин адреси менен почтага барып, телефон аркылуу переговор берип, почта жабылгыча күтүп отурган. Почточу аял: «Кызым, болду эме? Үйгө бара кой. Менин да иш күнүм бүтүп калды. Мен да кетем», деп Жамиляны эшикке чыгарып койгон. Бир күнү үйдөгү эркектердин баары жумушка кеткенде: «Апа», деди Жамиля Бурулга карап. Кызым, эмне болду?» деп Бурул кызынын бир нерсе айткысы келип, бирок айта албай кыйналып турганын байкай койду. «Эмне? Тайнем болду, келбейби? Мен эми тайнемди түк көрбөймүнбү? Тайнем кеткен жак алыспы? Биз барсак болобу? Мен тайнемди сагындым», деди. «Жаным десе, сенин сагынганыңдан айланайын. Тайниң да сени сагынып жүргөн чыгар. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген жакшы сөз бар. Аман болсоңор жолугасыңар», деп Буурул акырын үшкүрүп койду. «Тайнем мени сагынса, эмне келбейт? Кат жазып да көрдүм. Түк жооп жок», деди Жамиля апасына даттангансып. «Эмне, сага биз менен жашаганың жакпай жатабы? Же сенин бир туугандарың таарынтып койдубу? Эгер андай болсо, мага айт, мен алар делеби?» Буурул Жамилянын бүркөө кабагын байкап эркелетип койду. «Жок апа, мени эч ким таарынткан жок. Өз үйүңдө жашаган жакшы дейчи, бирок тайнемди да сагындым. Тиги ботокөз деген неме мага жаккан эмес. Ал бир жолу мени уктап калды деп ойлодубу, тайнемди: «Пенсия алган книжкаңды унутпай ал, пенсияңды биздин айылга котортуп алабыз», деп айтканын уккам. Тайнемди алдап, алып барып, балдарын бактырып, жумуштарын кылдырып, малай кылып алды го. Байкуш тайнем ай, кечке иштеп чарчайт го. Мен кийин чоңойгондо өзүм барып алып келип алсам болобу, апа?» деп Жамиля апасынан сурады. «Ооба, берекем десе. Сен мектепти жакшы окуп бүтүп, чоң окуу жайга тапшырып, окусаң акылдуу кыз болосуң. Анан биз баарыбыз тайнеңдикине барабыз. Ошондо сени көрүп, тайнең аябай сүйүнөт. Анан биз тайнеңди алып жүрө беребиз», деди Бурул. Жамиля ансыз да жакшы окуучу. Классында класском болуп, начар окуган балдарды текшерип, үй тапшырмасын аткарбай, мал жайгарып, колун жуубай, колдору кесилип, кычы болуп кеткен классташтарын тышка алып чыгып, кыштын күнү музда карга колун жуугузуп койчу. Жамиля тайнесин келип калар деп бир жыл бою Грозный айылында алысыраак тууганы Абдыжапардын үйүндө жүрүп окуусун улантты. Анын бул чечимине Бекиш менен Буурул да каршы болгон жок. Мектепти ийгиликтүү аяктаган соң, Борборчаар Фрунзеге келип, жогорку окуу жайга өтүп, билим жолун улантты. Ал окуган окуу жайында Казакстандан келген да студенттер бар болчу. Бир күнү чогуу окуган жолдош кызынын атасы баягы тайнеси кеткен айылдын башкармасы экенин билип, Жамилянын көктөн издегени жерден табылып, аябай бактылуу болуп жүрдү.
Райхан, сен бирлик айылынан болосуңбу? Деди Жамиля сабактан жатаканага келаткан курсташ казак кыздын артынан жете келип. Ооба, менин атам бирлик айылында башкарма болуп иштейт. А сен аны кайдан билесиң? Деп Райхан Жамиляга суроолуу карап калды. А сен чочулабай эле кой. Мен группанын кыздарынан уктум, деди Жамиля. Жок, сен мени туура эмес түшүнүп алдың окшойт, Жамиля. Бирлик деген казактын кең таалаасындагы айылды кайдан билесиң? Деп жатам, деди Райхан. Билем, деди Жамиля. Ал айылда менин тайынем Сейдекүл жашайт. Ботокөз деген кызы бар. Бирок Жамиля тайынесинин таштап кеткенин айткысы келбей, ыңгайсыз абалда ойлонуп туруп калды. Жамиля менен Райхан жатаканага барчу жолдун боюндагы дүкөнгө кирип, бирден балмуздак, анан Айнан деген токоч алышты да катар-катара жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн арасындагы бактын көлөкөсүндө сырдашып отурушту. Жамиля төкпөй чачпай балалык кезин, тайтасы Нурбай менен тайнеси Сейдекүл жөнүндө айтып берип жатып, кээде көзүнөн жаш айланып турду. Райхан: курбум, сенин балалык чагың аябай кызыктуу экен. Бул мага айткандарыңды чогултуп жазса, өзүнчө эле бир кызыктуу китеп болчу-дай, деп күлүп койду. Окуу жылынын 1-семестри аяктап, студенттер каникулга өз айылына кете баштады. Райхан: сен тайнеңди көргүң келеби? Жүрү мени менен биздин үйгө конок болуп кел. Мен атама айтсам, албат эле таап берет тайнеңди, деди Жамиляга карап. Жамиля Райхандын бул оюн укканда баягы апасынын эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген сөзүн эстеди. Курбу кызы менен баргысы келип, бирок айылдагы атамдар эмне дейт, деп ойлонуп. Рахмат сага, мен айылга барып, атам апамдан суранайын. Балким Кудай буйрса, кийинки каникулда баралы, деп тайнесин канчалык сагынып жүрсө да, ата-энесинен уруксатсыз бара алган жок. Адам баласынын жашоосунда эң кызыктуу, бактылуу күндөр бул студенттик кез деп бекер айтылбаса керек. Балалык кез менен кош айтышып, 10 жыл билим алган мектебиңди, эгиз козудай ээрчишкен классташтарыңды, жада калса сени бул жарык дүйнөгө алып келген, алпештеп багып чоңойткон ата-энеңди таштап, өз алдынча турмуш жолуна түшкөн күн мына ушул студенттик күндөн башталат. Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен келген, буга чейин үч уктаса түшүңө кирбеген балдар менен окуйсуң. Алардын арасында таланттуусу, тентеги, жакшы окуганы, окуй албай, ата-энесинин күчү менен келгендер да бар. Мына ушул сыртынан караганда кумурсканын уясындай болгон жатаканадагы жаштардын баарынын максаты бир. Ал билим алуу. Келечекте бир дипломдун ээси болуп, жакшы кызматтарда иштесем деген тилек. Бирок турмуш деген ушул жаш студенттерди кандай калчайт? Аны миңдеген студенттер жана аларды илим-билимге окуткан мугалимдери да билбейт. Түндөп күндөп конспектти жазабыз, кээ күндөрү паралардан качабыз. Кечээ эле чоочун элек бейтааныш, бүгүн мынтип бир бөлмөдө жатабыз. Каткан нанды сууга эзип жээчү элек, стипендия качан тиет дейчү элек. Бир аз акча колго тийип калганда, тоюнчу элек өткөндөрдү эселеп. Ошондо да бир муңайбай жүрчү элек, күндөн күнгө жаңыларды билчү элек. Экзамен болор кезде далбастап, шпаргалка катып алып кирчү элек. Зачет деген майрам эле биз үчүн, төлгө салып түндө көргөн түш үчүн. Сессиядан өтүп кетсек кулабай, мына ошол эрдик эле биз үчүн. Кандай сонун студенттик күндөр ай, күндүз окуп, түндө паркта жүргөн ай, вахтершалар илип койсо эшикти, терезеден кирдик эле бир даалай. Балдар келчү, гүл көтөрүп кызына, балкондордон карачу элек кызыга, кийип алып курбусунун көйнөгүн, чыкчу эле аста басып кызыда. Убакыт учкан куштай зымырап учуп, аккан суудай токтобой агып, студенттик күндөр билинбей өтүп жатты. Жамиля да 4-курс болуп калды.
Күн жекшемби. Жаздын жадыраган күнү. Өрүк бүчүр байлап, алма гүлдөп калган кез. Эшикте аба ырайы бүгүн өзгөчө бир башкача. Жер дүйнөгө жан кирип, өзгөчө бир керемет. Мына ушул жаздын кереметин көрөбүз деп, жатаканадагы жаштардын көбү көчөдө. Чайтай тийген күндү бөлмөгө түшүргөн терезени жарым-жартылай ачып коюп, Жамиля китеп окуп, керебетте жатты. Терезеден соккон салкын жел айник парданы акырын кыймылдатып, Жамилянын маңдайынан сылап тургансыйды. Жатакананын узун коридорунда да бүгүн өзгөчө тынч. Күндөгүдөй ызы чуу болгон студенттер аз. Бөлмөнүн эшигин тык-тык этип черткен добуш китептин кызыгына кирип калган Жамиляны чоочутту. Ким? Кире бергиле. Эшик ачык, деди Жамиля окуп аткан китебинин барагынын четин бүктөп, керебеттин четине отура калып. Ай, сен эмне жалгыз отурасың? Эшикте аба ырайы бүгүн сонун болуп турат, Жүрү, бир аз баш сергитип, басып, балмуздак жеп келели, деп курбу кызы Айгүл кирип келди. Кызык жерине келдим эле, деп Жамиля столдун бурчунда турган китебин карап койду. Ай, койчу эми, китептеги каармандар чыга качмак беле? Күтүп турар, деп Айгүл күлүп койду. Кыз кылыгы менен демекчи экөө таранып, түзөнүп чыкканча күн төбөдөн түз тийип калган эле. Кыздар бирден балмуздак алып, аркы биркини сүйлөшүп, кээде каткырып күлүп отуруп, Совет көчөсү менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилишиндеги мединститутка кантип келип калганын байкабай калышты. Ай, деп бир нерсени эстей калгансып, Айгүл чоочуп кетти. Баса, менин бир классташ балам кичине сыркоо болуп калыптыр деп уктум эле да. Жүрү, барып ден соолугун сурап келели, деди Айгүл. Албетте, ооруганды сурап койгон жакшы дечи, бирок ал мен аны тааныбасам, жөн эле сени ээрчип барып калсам, кандай деп ойлойт? Туура эмес болуп калат го, деп Жамиля өзүн ыңгайсыз сезип турду. Ой, ушу сенин уялчаактыгың деги элди жок го. Эмнеси ыңгайсыз? Баары жайында болот. Барганда көрөсүң го, ал өтө жөнөкөй, жакшы жигит. А балким, ким билет, сенин да жигитиң жок, деп Айгүл күлүп койду. Койчу ай, эмне деп атасың? Антсең барбайм. Сен өзүң бара бер, деп Жамиля чычалагандан эки бети кызарып, деми ысып чыкты. Ай, болду эми. Барбай жатып эле чычалап кеттиң го. Тамашалап атам. Сен экөөбүздүн багыбызга кандай жигит жолугат, ким билет. Окуубузду бүтүп, диплом колго тийсе, анан буйрганы турган чыгар, деди Айгүл. Аялдамага троллейбус токтоору менен мына ушул барат, деп элдин агымы менен кыздар да шашып троллейбуска түшүштү. Троллейбус шаарды айланып жүрүп отуруп, Фучик паркына келгенде курбулар түшүп калып, жатакананы көздөй басышты. Кайдан да чыктым эле. Китебимди окуп жата берсем болмок экен. Балдардын бөлмөсүнө келген кандай кыз дейт. Эми эмне кылсам? Кетем десем Айгүлдү таарынтып алам го. Мейли эми. Эмне болсо да бара көрөбүз, деп өзгөчө бушайман болуп келатты. Жатакананын кире беришинде отурган апанын: Ай, кыздар, силер кайда? Кимге барасыңар? Токтогула, деген сөзүн угуп, Жамиля ансыз да уялып, өзүн ыңгайсыз сезди. Классташы бөлмөсүндө жок болуп калса экен, деп ойлоду. Саламатсызбы эже? Биз бала кезде чогуу окуган классташыбыздын кичине сыркоо болуп калганын угуп, ден соолугун сурап коелу деп келдик эле. Мүмкүн болсо кирип чыгалы, деп Айгүл вахтерша аялдын астында күнөөлүү болуп актанып сүйлөгөн немедей бир аз өзүн ыңгайсыз сезип турду. Тиги аял тим эле өзүн бир чоң мекеменин директорунан бетер сезип: киргенге болбойт. Азыр тура тургула. Өткөн бирөөнү айтып чакырабыз. Өзү чыкса, анан киресиңер, деп жатакананын коридорун жаңыртып кыйкырып койду. Ансыз да өзүн ыңгайсыз сезип турган Жамиля эки бети кызарып, кирерге жер таппай: Айгүл, жүрү кете береличи. Ким качан өтөт деп тура беребизби? Деп Айгүлгө карады.
Ой, силер кайдан адашып? Деп Каныбек күтүүсүз жерден Айгүлдү көрүп күлүп жиберди. Анан эки классташ тим эле көптөн бери көрүшпөгөн бир туугандардай болуп кучакташып, өбүшүп да койду. Жамиля тигилерди таң калыштуу карап, мен мында бармын дегенсип акырын жөтөлдү. Таанышып алгыла, деди Айгүл Жамиляны карап. Жамиля, деди кыз үнүн назик чыгарып, колун акырын сунуп. Кадимки Айтматовдун Жамилясыбы? Анда мен Данияр, деп тамашалап күлүп койду Каныбек. Каныбек келген коноктор менен тамашалашып жатып, ичинен кандай кылсам? Бөлмө анча жыйналган эмес эле. Айгүлго мейли. Мени кичинемден бери билет. Жамиля кандай ойдо калат болду экен? Же сырттагы эле кафеге алып барып, тамак алып берсемби? Деп ойлоп бушайман болуп турду. Мейличи, эмне десе ошо дешсин. Бөлмөгө эле кирели, деп бир чечимге келе албай кыйналып турду. Айгүл: кандайсың классташ? Өткөндө тиги классташыбыз Динарадан уктум эле, кичине сыркоо болуп калыптыр деп. Рахмат. Анчалык деле кабатыр болчу эмес. Жакшы болуп калдым, деди Каныбек. Үчөө ээрчишип, жатакананын экинчи кабатындагы Каныбектин бөлмөсүнө келишти. Бөлмө күнгөй бетте болгондуктан жарык экен. 3 керебет, ар биринин жанында бирден тумбочка. Бул бөлмөдө 3 бала тураарынан кабар берип турат. Төр жакта балкондун терезеси ачык. Балкондо тартылган жипте бир шым, 2 көйнөк жайылып турат. Киргенде оң жагында 3 эшиктүү шифонер, стол үстүндө 4 кызыл гүлдүү чыны, бир айнек идиште жарымынан кумшекер турат. Чынылардын гана таза жуулбай, ичи саргайып калганы болбосо, калганы баары өз ордунда тургандай. Ачык турган балкондон кайсы бөлмөдөн чыгып жатканы белгисиз, жатакананы жаңыртып орусча музыка угулууда. Мына ушулардын баарысын Жамиля бир көз ирмемде байкап койду. Баары таза, бөлмө жыйнактуу, тың эле жигит окшойт бул Айгүлдүн классташы. Бирок бир да китеп жок экен. Булар эмне? Китеп окушпайбы? Деп ойлоп койду. Каныбек кайненесине жагалданган жаңы келген келинге окшоп, буту-бутуна тийбей, бирде биринчи кабаттагы буфетке, бирде коңшулаш бөлмөгө чуркап жүрүп, бир заматта столдун үстүнө куурулган жумуртка, помидор, бадыраң, пияз аралашкан салат жана каракум деген шоколад койду. Чай да кайнады. Анда-санда келгиле, чай ичсеңер, алсаңар, деп Жамиляга көңүл бурганы болбосо, Айгүл менен Каныбек сагынышкан достордой болуп, бирде классташтарын, бирде айылдаштарын сүйлөшүп көпкө отурду. Каныбек бир маалда келген конок кызга көңүл буруп, сиз да Таластан болосузбу? Деп сурап койду. Бул мейман кызды зериктирбей, аз да болсо сөзгө тартайын деген ой эле. Ооба, Таластан болом, деди кыз. Жакшы. Таластын кайсы жагынан? Деди жигит. Арчагулдан, деди Жамиля, баягы биринчи жолукканга караганда көнүшө түшкөнсүп, үнүн ишенимдүү чыгарып. Сарунун кызы турбайсыңбы? Биз кушчубуз, деп күлүп койду Каныбек. Жаштар убакыттын бир заматта өткөнүн, күн кызарып, батып баратканын байкабай көпкө отурушту. Жамиля да баягыга караганда сөзгө аралашып, бат эле эски тааныштардай көнүшүп кетти. Каныбек келген конокторун узатып аялдамага чыкканда, Фрунзе шаары толугу менен караңгы түнгө баш ийип калган. Көчөлөрдөгү күйгөн фонарлардын жарыгы түнкү Фрунзеге өзгөчө бир кооздук берип турат. Аялдамага келген Айгүл: дем алыш күнү бизге келип тур, Балким Динара классташыбызды чакырып чогуу киного барып келебиз. Макул болсо, Жамиля да биз менен барат. 4 жыл бирге окуп жүрүп, бүгүнкүдөй балдар менен ачылып сүйлөшкөнүн биринчи көрдүм, деп Каныбек экөө баягы биринчи жолуккандай болуп беттеринен өбүшүп коштошушту. Жамиля да: мейлиңиз анда, сыйыңызга чоң рахмат, деп көздөрүнөн Айгүлдү колдоорун, биз жакка келсеңиз жолугаарбыз деген оюн билдиргендей жылмайды. Каныбек Жамилянын колун кармап кое бербей: мага эмнеге рахмат, силерге рахмат. Мен силерге бир кино карыз болдум окшойт.
Буюрса кийинки дем алыш күнү жолугалы, деп конокторун узатып, жатаканасын көздөй бир жакшы иш кылгансып жайдары басып кетти. Бирөөгө бир жума бир көз ирмемде өтсө, Каныбек үчүн бул жума узап кеткендей жай өтүп жатты. Күндүзү жумушта алаксып, убакыт тез эле өтөт. Кечкисин баягы Айгүл менен келген кыз оюнан кетпей, көз алдына таанышкандан баштап аялдамада коштошконуна чейин сүйлөгөнүн, күлгөнүн дей койчу анын баардык кыймылын көз алдынан өткөрүп, түн уйкусу качты. Жолукканда эмне жөнүндө сүйлөшсөм экен, эмнеге кызыгат, канткенде Жамилянын уюн табам, балким жигити бардыр, анда кантем. Деги мен ага жагамбы? Ал институтта окуп, жогорку билимдүү. А менчи жөнөкөй бир заводдун катардагы жумушчусумун, деп өзүмчө бушайман. Чыдамсыздык менен күткөн жекшемби күн да келди. Каныбек күндөгүдөн эрте турду. Чындыгында ал кыйраты уктаган деле эмес. Дем алыш күнү жатакананын жашоочулары түшкө жакын гана туруп кыймыл башталчу. Каныбек таң атпай эле кыбырап, бирде жуунуп, бирде эски шифонердин эшигин кыйчылдатып, чогуу жашаган балдардын кыжырына тийди. Деги биз жокто үйгө ким келген? Бир жумадан бери же өзүң уктабай, же бизге уйку бербес болдуң го досум, деп жыргалдоосу сүйлөндү. Каныбек кечинде жууп койгон ак көйнөгүн шашпай үтүктөп, өзү башы көзүн таза жууп, бутундагы кара туфлисин жалтырата тазалап көчөгө чыкты. Жаздын күнү жаш баладай дегендей эшикте күн бүркөлүп турат. Асманды кара булут каптап, азыр эле жамгыр төгүп жиберчүдөй болуп, шамал асмандагы булуттардын баарын Фрунзе шаарынын үстүнө алып келип койгондой. Каныбек Кудайдын күнү ушунча күндөн бүгүн бүркөлгөнүн кара, деп ойлоду. Каныбек жолдо бара жатып, чачтарачка кирип, чачын тегиздеп чыкты. Гүл саткан дүкөндөн роза гүлүн сатып алды. Айтор ал бул жолугушууга өтө катуу дайынданды. Фрунзе шаарынын Орто Сай базарынын жанында жайгашкан Орус тил жана адабияты институтунун жатаканасына келгенде жазгы жамгыр бир аз себелеп баштады. Каныбек жатаканага кирип, 5-кабатка көтөрүлүп, 513 бөлмөнүн эшигин акырын кагып, жооп күтүп турду. «Кире бергиле!» деген чоочун үндү угуп, чоочуп, «Эмне, башка бөлмөгө келип алдымбы?» деп каалганын сыртында жазылган номерди дагы бир жолу тактап карап, «Жок, айтылган адрес менен тура эле келдим. Же мени алдап койдубу?» деген ойго да кетти. Каалганы акырын ачып, көздөрү бакырайган, чачы даалысына түшкөн ак жуумал кызды көрүп, кечиресиз, мен тиги Жамиля, деп кекештене түштү. Араң сүрдөп турган Каныбектин бактысына тиги кыз да ачык, шайыр кыз болуп чыкты. Сиз Жамиляга келдиңиз беле? Ал азыр келет, таанышып алалы. Мен Нурай, биз чогуу турабыз, деп жылмайып койду. Бөлмө таза, кичине, 2 кишилик экен. Бирок ушул кичине бөлмөгө көп нерсени батырып коюшуптур. Эң башкысы баары өз ордунда тургандай. Же мени келет деп жыйнап коюшканбы, деп Каныбек ойлоп койду. 2 керебеттин башында кардай аппак жаздык, дуалга илинген полкада китептер. Шифонердин эшигинде толгон айдай болгон тоголок күзгү илинип турат. Нурай, азыр мен Жамиляны чакырып келем, силер отура тургула, деп чыгып кетти. Бөлмөдө Каныбек жалгыз калды да акырын жаздыкка башын коюп, жөлөнө кетти эле, эшик ачылып, бир кыз кирди. Кечиресиз, кыздар кайда? Мен китеп сурайын дедим эле, деди түштүк акценти менен сүйлөгөн бул кыз. Билбейм, азыр деп чыгып кеткен, деп Каныбек ордунан тура калды. Бул кыз калп эле китеп сурамыш болуп Каныбекти сынаганга келген Бегай эле. Аны Каныбек да түшүнүп турду. Бирок экөө тең билмексен болду. Бегай тез эле чыгып кетти. Каныбек жаздыкты кайра ордуна койду. Бул аппак жаздыкка жана чачын тегиздеткенде калган майда чачтары жабышканын көрүп кагып жиберди. Эшик ачылып, Нурай баш бакты. Артынан Жамиля кирди.
Каныбек шашылып жазыктыгы оодарып ордуна кое салды. Саламатсызбы? Деди Каныбек колундагы гүлүн Жамиляга сунуп. Саламатчылык. Рахмат. Жөн эле койсоңуз болмок, деди кыз гүлдү алып жатып. Мен өткөндөгү карызымдан кутулайын дедим эле, деп сөзүн баштады Каныбек. Жигит болуп туруп кыздарга карыз болгон өтө жаман экен. Кутулбасам болбойт. Кайсы карыз? Деп Жамиля Каныбекти суроолуу карады. Тиги өткөндө айтпадым беле? Мен Айгүл экөөңөргө бир кино карызмын деп, деди Каныбек. Башка күнү барсак болбойбу? Мен сабакка даярданышым керек эле. Анын үстүнө Айгүл да жок. Туугандарыныкына кеткен, деди Жамиля киного баргысы келип турса да бир аз назданып. Экөөнүн сөзүнө баягы ачык, шайыр кыз Нурай кошулуп, койчу ай Жамиля, калп эле дайынданам деп. Эртең деле күн бар. Каныбек атайын келсе, уялбайсыңбы? Мен сенин ордуңда болсом, жок демек эмесмин. Барбасаң айт, анда мен барам, деп тамашалай сүйлөп каткырды. Жүрүңүз сиз деле, деди Каныбек ооз учунан. Жок, силерге тоскоол болуп мага эмне бар? Мен жөн эле Жамиляны барсын деп аткам, деди Нурай. Жаштар ээрчишип жатаканадан чыкканда жамгыр басылып, күн кызарып батып бараткан. Сыртта аба тазарып, айлана адамдын ички дүйнөсүн ойготкудай болуп өзгөчө бир керемет. Кинотеатр жатаканадан анчалык деле алыс эмес болгондуктан тез эле жетишти. Кино башталгыча Каныбек тигини жейсиңби же мунубу деп Жамиляга эмне алып берерин билбей, театрдын фойесиндеги буфеттен ар түрдүү таттуу токочторду көрсөтүп жатты. Жамиля жок, рахмат, убара болбоңуз деген сөздү жаттап алгансып, кайра кайталай берди. Сен жакшы кыз экенсиң. Кудай буйруп бешинеге жазылган жарым болсоң, бат эле мени байытчуудайсың, деп Каныбек тамашалады. Экөө ары бери талашып отуруп, акыры бирден балмузак жемей болушту. Күткөн кино да бүттү. Кандай, жактыбы? Деди Каныбек. Ооба, жакты, рахмат сизге, деди Жамиля. Суранам, сен деп эле сүйлөшөлүчү, деди Каныбек. Макул, деди Жамиля. Эгер сен шашпасаң, бир аз сейилдеп басып келели. Аба ырайы да сонун болуп турат. Жана күндүзгү жамгыр жакшы жаап кетти окшойт. Сен кандай ойлойсуң? Деди Каныбек Жамиляны сөзгө тартып. Ооба, ырас, жакшы жаады. Басалы, деди Жамиля жай сүйлөп. Эки жаш кыска жолду узартып, бирде көп кабаттуу үйлөрдү аралап, бирде бак тарагы көп көчөлөр менен сүйлөшүп, көпкө жүрүштү. Бир мезгилде жол жээгиндеги арыктан секирип өтүп, Каныбек Жамиляга колун сунду. Бул атайын эле Жамилянын колун кармаш үчүн жасалган иш эле. Жамиля Каныбектин колунан кармап, арыктан секирип өттү да, жаштар ошол бойдон кол кармашып, жатаканага да келип калышты. Жамиля, мен үчүн бүгүнкү күн жашоомдун эң бактылуу күндөрүнүн бири болду. Сага чоң рахмат. Эгер сен макул болсоң, мындан ары жолугуп туралы, деди Каныбек. Макул, бүгүнкү күн мага да жакты, деди Жамиля. Бул Каныбек менен Жамиля бирин бири жактырып калганын түз айта албай, күнгө шылтоолоп тургандагы сөздөр эле. Мына ошол күндөн тартып, кандайдыр бир түшүнүксүз күч Каныбектин ой боюна койбой, Жамиляга тартчу болду. Кичине эле колу бошой калса, Жамиляга учуп күйүп жөнөйт. Экөө чогуу Фрунзе шаарынын парктарын аралап, кол кармашып, караңгы киргиче жүрүшөт. Улам барган сайын эки жүрөк өзүрө жакындашып, бир жума көрүшпөй калса, бир жыл кездешпей калгандай болуп, бири-бирине шашмай, акырындап адатка айланып кетти. Жамиля сессиясын ийгиликтүү тапшырып, айылга 2 жума кетсе, Каныбек үчүн убакыт токтоп калгандай күн санап күтөт. Жамиля да сырын ачык айта албаган менен, сүйлөгөн сөзү, карагаттай көздөрү Каныбекти жакшы көрөрүн айтып тургандай. Студенттик күндөр биринин артынан бири асманда учкан булуттай болуп өтүп жатты. Каныбек Жамиля менен сейилдеп жүрүп, ал жөнүндө акырындап баарын билип алды. Жамилянын ата-энеси ким, канча бир тууган, кайсы жылы, кайсы айда туулган.
Себеби Каныбек Жамиляга ар ай сайын айлык алганда белек кылайын десе, такыр көнбөгөн Жамиляны туулган күнүнө шылтоолоп белек берсем деп кыялданып жүргөн. Мына ошол Каныбек күткөн туулган күн да келди. Каныбек колуна кызыл роза гүлүнөн букет жасап, Фрунзе шаарынын так ортосунда жайгашкан Нарын ресторанында күтүп отурат. Мурда экөөнүн сүйлөшкөнү боюнча Жамиля эки курбу кызы менен келмек. Каныбек бул жолу Жамиля менен биринчи таанышып аткандай өтө толкунданып отурат. Кыздар келгиче бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшсөм, анткенде Жамилянын көңүлүн көтөрүп, бүгүнкү туулган күнүн көңүлдүү өткөрсөк деп өзүнчө ар түрдүү пландарды түзүп, кыялга батып отурду. Ичи сырты баары аппак мрамор менен капталган Нарын рестораны Фрунзе шаарынын эң мыкты деген курулуштарынын бири эле. Эгерде бул ресторандын үстүнөн самолет менен учуп бара жатып караса, өзүнчө эле бир чоң аппак жумуртка жаткандай көрүнсө керек, деп ойлоп койду Каныбек. Ой тобо, бул адам баласынын колунан келбеген иш жок окшобойбу? Деги ушунча мраморду кайдан тапты? Анын баарын кантип ушул ресторандын ичи тышын бир да жылчык калтырбай жабыштырып чыкты экен, а? Мраморго мейли, бул экинчи кабаттан биринчи кабатка түшүп турган шамчырагы өзүнчө эле керемет. Бул шамчырак деги канча тонна болду экен деп Каныбек таң калып отурду. Каныбек ресторандын баарын айланта карап, көз чаптырып, андагы адам бою менен бир келген күзгүгө каранып, андан ресторандын эшигинин жанында атайын башкача кийинип турган кишиге келгенде токтоп калды. Бул үстүнө кызыл чыптама, кара шым, жалтыраган кара туфли, башына кызыл фуражка кийген киши эшикти ачканда, Жамиля дагы эки курбу кызы менен кирип келе жаткан. Үчөөнүн тең чачтары жасалган, ар биринин үстүндө өзүнө жарашкан көйнөк, буттарына көйнөгүнө түспөлдөш туфли. Каныбек үч кыздын ортосундагы Жамиляны бир карап алып, көргөн көзүнө ишенбегендей көзүн тез ирмеп, ордунда катып туруп калды. Бул эки айгүлдүн ортосундагы Жамиля Каныбектин көзүнө күндөгүдөн бүгүн өзгөчө, бир сулуу, жылдыздуу көрүнүп, мына ушул аппак мрамордон салынган хан сарай башка бир планетадай сезилип турду. Бул колуңдагы роза гүлү кимибизге? Деген Айгүлдүн сөзүнөн селтей чоочуп түшкөн Каныбек кыздарга сыр алдырбай, албетте, бүгүнкү кеченин күнөөкөрү Жамиляга, деп колундагы букетти бере салып, туулган күн кут болсун, деп Жамиляны бетинен өөп, анан ээрчишип, экинчи кабатка көтөрүлө басышты. Ресторандын экинчи кабатында эл тоолуу экен. Баарынын телеги тегиз, көңүлдөрү жайдары, залдагы музыканын үнүнөн бирин-бири жакшы угушпай катуу сүйлөшүүдө. Айтор ресторан өзүнчө эле бир чоң базарды элестетти. Айырмасы мындагы адамдар таза, жаңы кийимчен, эч кимисинин эч кандай көйгөйү жоктой сезилет. Сүйлөгөн сөздөрү да соода жөнүндө эмес, жакшы каалоо тилектер гана. Эркектер ак көйнөк, кара костюм-шым, ал эми аял заты кызыл-тазыл, көк, кара, гүлдүү, гүлсүз көйнөк кийип, залдын ичине өзгөчө көрк берип тургандай. Аял заты жок, жашоонун көркү жок дегендей, бул залда жалаң эркектердин жүргөнүн элестетүү кыйын эле. Биздин стол мына ушул, деп Каныбек төрдөгү отургучту акырын артка жылдырды. Кел, бүгүнкү кеченин күнөөкөрү, сиз мында отурасыз, деп Жамиляга төрдөн орун көрсөткөн болду. Столдун үстүнө толгон жер жемиштер, салаттын түрлөрү, конокторго ылайыкталып ирети менен коюлган чоң бокалдан баштап баардык идиштер өз ордунда турат. Улам музыка болгондо жаштар көпчүлүккө кошулуп бийлеп, музыка токтогондо столго келип, Жамиляга каалуу тилектер айтылып, кече көңүлдүү өтүп жатты. Анын үстүнө улам биз да Жамиляны куттуктап коелу деп келип отуруп, акыры дагы 10 чакты бирге окуган кыз келди. Каныбек: "Кап, мен 3 кыз чакырсам, 13 болуп кетти. Булардын ичкен жегени канча болот эми?" деп чийки сүт ичкен немедей ыңгайсыз абалда отуруп калды.
Келген кыздардын баары каалоо айтып, арасында бир экөөсү кызып да калганы байкалды. Шарактаган кыздар, залды жаңырткан музыка, баш айланта ар түрдүү жанган жарыктар улам барган сайын эс алып отургандардын дене табын кызытып барат. Бүгүнкү күнү туулгандардын урматына арналган ырлар ырдалып жатты. Акыры кече аяктап, столду тейлеп жүргөн официант алакандай болгон ак кагазга бүгүнкү кече канча болгонун көрсөткөн чекти алып келди. Каныбек кагазды баштан аягына чейин карап алып, чекесинен чыккан терин арчып, терең дем алып, "О, Кудай жабылгап, акчам жетти, деп кубанып кетти. Акчасы жеткенине жетине албаган Каныбек чөнтөгүндөгү болгонун баарын берип араң олтурганда, кыздардын бири: "Эмне болду? Кетебизби? Жамиляга арналган ырга бир бийлеп кетсек жакшы болот эле", деп ансыз да араң турган Каныбекти карап калды. "Кап, ушул эле жетишпей турду эле. 3 кыз чакырсам, 13 болуп келип алып, эми дагы билейбиз дегенин кара булардын. Нысапсызга кашык берсең 5 уртайт деген ушу экен да", деп Каныбек ичинен бир аз ачууланып алды. Анан айлана тегерегин карап, бул абалдан чыгуунун жолун издеп, "Кой эми, мынча болду, бир амалын таап, ыр арнатып коеюн. Балким булар чогулуп алып, мени кантээр экен деп сынап жатышкан чыгар", деп ойлоду сыр алдырбай. "Мейли, азыр ыр арнап коем. Бүгүн Жамилянын күнү. Ал кандай десе ошондой болот", деп Каныбек чөнтөгүндөгү сокур тыйыны жок болсо да музыканттарды көздөй басты. Кудай жалгап, көктөн издегениң жерден табылат дегендей, Каныбек өзү менен чогуу иштеген Татарин деген таанышы четки столдо отурганын көрүп сүйүнүп кетти. Бул таанышынын аты чын эле Татаринби же улуту татарбы, аны Каныбек өзү деле билчү эмес. "Ой, досум, сен кандай бул жакта? Эмне майрам?" деп Каныбек Татарин менен кучакташып, учурашып, аны менен бир аз сырдашып отуруп, Дос, бир жардам кыл, эртең эле айлыгым алганда берем", деп иштин чоо жайын айтып берди. Бир топ кызып алган Татарин чуулдаган музыкадан Каныбектин сөзүн бирин укса, бирин укпай, айтоор Каныбекке акча керек экенин билип, чөнтөгүнөн бир тутам иретсиз акчаларын алып чыгып, "Мына, досум, канчага кааласаң ал, мен сага ишенем", деп столдун үстүнө акчасын жайып салды. Каныбек чачылган акчадан акырын өзүнө керектүү болгон 15 сомду алды да калганын досунун чөнтөгүнө салып, "Рахмат, дос, бир чоң ишке жарадың", деп түз эле музыканттарга барып ыр буйртмалап, бул ыр Жамиляга арналаарын айтты да акырын билмексен болуп отуруп калды. Бир маалда зал бир аз тынчып, анан ресторандын диджейи: "Кымбаттуу коноктор, азыркы аткарылуучу чыгарма ушул залда бүгүн туулган күнүн белгилеп аткан сулуу кыз Жамиляга Каныбектин атынан арналат", деп залды жаңыртып, анан А Студио деген группанын Джулия деген чыгармасы аткарыла баштады. Ортодогу бийлөөчү жайга кыз-жигиттер улам эки жуптан чыгып, замат да бийлөөчү жай жаштарга толду. Каныбек да ордунан туруп, "Уруксат болсо бийлеп келели", деп Жамиляга бир аз башын ийип, колун сунуп турду. Ошентип эки жаш көпчүлүктүн арасында жан эргиткен музыканын коштоосунда көл үстүндө сүзгөн кош ак куудай болуп бийлешти. Столдо калган корбу кыздар "Бул биздин кыз", деп залда отурган башка конокторго мактанып, тура калып кол чаап, кыйкырып жатышты. Ошентип туулган күндү аяктап, соосу масын колтуктап, эшикти көздөй улам чыгып жатышты. Каныбек да келген коноктор менен коштошуп, Жамиля жана Айгүл менен калды. Мына кызык эми ошол жерден башталды. Сыртта түн кирип, шаарда эл ташуучу коомдук транспорт эче-ак токтоп калган. Үйгө жетүү үчүн такси жалдаш керек. А Каныбектин чөнтөгүндө шамал айдагандай сокур тыйын да жок. "Кап, жанагы Татарин достон 50 сом алсам болмок экен. Эми кантип жетебиз? Күн да мынтип суук, бир аз басалы десем. Анын үстүнө кыздар да жука кийинишиптир. Эртең ооруп калса эмне болот? Бул кыздар да кызык, жулуу кийинип алса болмок экен", деп Каныбек өзүнчө бушайман болуп турду.
Бул ыңгайсыз абалды Айгүл оңдоп кетти. Каныбек, такси чакыралы. Сага чоң рахмат. Бүгүнкү кече сонун болду. Ресторан сенден, такси менден болсун эми, деп каткырып күлүп койду. Ошентип көптөн күткөн туулган күн да өттү. Той болот, тойдун эртеси да болот демекчи, Жамилянын чогуу окуган курбу кыздары 2 күн катары менен Борбордогу алдыңкы ресторандын бири Нарын ресторанында көңүл ачышты. Кедейдин бир тойгону жарым байыганы дегендей, буга чейин эч бир кыздын жигити мындай сыйлаган эмес деп Каныбекти бир топ мактап жүрүштү. 2 жылдан ашык сүйлөшүп жүрүп, акыры Каныбек менен Жамиля ак никелешип, баш кошуп, өздөрүнчө түтүн булатып, турмуштун жаңы жолуна кол кармашып, мындан аркы өмүр жолун бирге басууга антташып, бирге жашап калышты. Жамилянын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болсо да, анын жүрөгүнө үйгөн бир ой бар эле. Ал баягы бала кезинде өстүргөн тайнеси Сейдөкүл болчу. Тайнем кайда болду экен? Аман эсенби? Мени ойлойбу? Эмне кылып жүрөт болду экен? Деген сыяктуу суроолор Жамиляны көп ойлонтот. Каныбек менен Жамилянын өздөрүнчө түтүн булатып, үй бүлө курган учуру 70 жыл коммунизмди курабыз деп социализмди орунда жашаган, анан ошол заман бүтүп, союз таркаган мезгилге туш келген. Жерлерде колхоз, совхоздор тарап, эл жамаат болуп бөлүнүп, өз үлүшүн бөлүп, чоң шаарларда завод-фабрикалар менчикке өткөрүлүп, таланып, тоноолуп, эбин тапкан эки жейт дегендей, элдин бир катмары ушунчалык тез байып, ал эми экинчиси тескерисинче тез жакырдана баштаган заманга туш келди. Жамиля окуусун улантып, диплом алууга дайынданып, Каныбек болсо үстүбүздө үйүбүз болуп калсын деп тынымсыз иштейт. Каныбектин кичине маянасы, Жамилянын стипендиясы. Айдан айга жетип жетпеген жашоо. Анын үстүнө Каныбекти үй алууга кезеги келип калганда, жыгылганга муштаган болуп, союз таркап, мамлекеттик ишканалар жабылып, Каныбек үй эмес, жумушсуз да калды.